Меники болсо крестьянский хозяйство замир. Мал менен, жер менен иштетем. Өзүм болсо саан уйларды кармайм. Аткорум, букаларды иштетем. Букалар булар аткорумдуку. Айыл чарба багытында кредитке алынган букалар мисалы. Азыр пока бир 10-12дей бар. Эми дагы буюрса дагы алам, бир 20га чейин дагы. Көбөйтөйүн деген оюм бар да. Саан уйлар булар. Калгандар жайытта. Ошо хозяйствода болсо биз өзүм иштейм, мисалы, малчыларым бар, балдарым бар, ошолор жардам берет. РСК банктан болсо кредит алгам 2 миллион. 3 жыл мурун болсо 10% менен алчубуз кредитти. Айыл чарба долбооруна деп ошо 6% менен алып атабыз мал чарбага деп. 6% мисалы жеңил эле болот бизге. Өкмөттүн жардамы жакшы эле тийип атат. Буюрса иштетебиз анын баарын. Мисалы менде азыр уй баласынан 30 баштай бар. Кой баласынан 100 кой бар да. А жерден болсо бир 20 гектар жер бар менде. Өзүмдүкү. Менчик жерде. Аерге болсо жүгөрү себем, малга болсо тоют кылам. Синаш базам. Мисалы кредит алгандан кандай? Кредит алгандан кийин иштетем. Аны болсо долбоорум менен эметип дагы көбөйтөм, мисалы малды дагы, жерлерди дагы. Анан ошонун эмеси менен элдер иштейт, аларга дагы ошо жакшы болот, мисалы, пайдасы. Мен дагы жумуш берип себепчи болом да. Баары ойдогудай эле чыкса.